Нурлан Эржанов 17 жылдан бери Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрында актер. Бул күнү Өмүр гүлү спектаклинде башкы каармандын ролунда. Бүгүнкү каарман үй бүлөнүн башында турган атасы ушу аракка берилип, ушу арактын азабынан үй бүлө бир чачырап, анан кайра биригет да. Азыркы жашоону чагылдырган соцдрама бул. Ошо үй бүлөдө болуп аткан окуялар, коомдо болуп аткан окуялар. Ар бир коюлган спектаклдин маани мазмуну терең. Келген көрүүчү сабак алып, жан дүйнөсү эс алып кетерин облус башчысынын орун басары Мира Сидикеримова билдирди. Театрга келген сайын ар бир адам түздөлүп, ошо коомдогу жат көрүнүштөрдөн арылыш үчүн баягы бир жашоодогу бир эстетикалык рахатты алып, анан түздөнүп адам ушул бир аябай жагымдуу бир атмосфера түзүлөт. Ошондуктан жалпы ушул театр жамаатына мен ыраазычылык билдирем. Өмүр гүлү спектаклинде үй бүлөлүк көйгөйлөр, коомдо болуп жаткан айрым көрүнүштөр жана таалим-тарбия маселеси кенен чагылдырылып, көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Бүгүнкү көргөн спектакль эң сонун жогорку деңгээлде артисттердин чеберчилиги менен эң сонун аткарылды. Кээде ыйлап, кээде ошонун тагдырына абдан кейип отурдук. Бирок жеткиликтүү аткарышты, эң сонун. Рахмат силерге, ишиңерде ийгилик болсун, ар дайым коштоп жүрсүн ийгилик деген. Таңдан кечке оюм санга бөлүнөт. Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театры 17-чи театралдык сезондун ачылышына 3 спектакль даярдаган. Атап айтсак, урпактарга аян, Өмүр гүлү жана Апендинин 5 катыны. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары.